Siz мындай айтып бересиз эмесин? Жалын мырза. Бул мыйзамды кабыл алгандай максаты кандай иштерди алып барасыздар? Ошо боюнча айтып бериңизчи. Бул негизи дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө ошол венчурдук каржылоо системасы өнүгүп жаткандыгына байланыштуу биз Кыргызстанда дагы ошо жаңы мыйзам иштеп чыктык. Бул ошо венчурдук каржылоо боюнча. Бул Кыргызстанда ошо жанагы фонддорду, венчурдук фонддорду түзүүгө укуктук база түзөт да. Мындан кийин биздин Кыргызстандагы ишкерлерибиз ошол биздин мыйзамдарга ылайык венчурдук фонддорду түзүп, ошол венчурдук фонддор аркылуу биздеги Кыргызстандагы жаш ишкерлерибиздин стартаптарын каржылоого мындайча айтканда укуктуу база түзөт да. Ушу өзүн айтып берчи, могу венчурдук деген эмне экен? Венчур деген өзүн. Венчурдук деген бул деген негизи ошол тобокелдиги бийик долбоорлорго каржылоо да. Бул салттуу бизнес менен салыштырганда, салттуу бизнесте деген көбүнчө бизнес деген жашоо убактысы узак болот да. А бул венчурдук каржылоодо стартаптар негизи 10 долбоордун бир гана долбоору мындайча айтканда жашоого мүмкүндүк алып, ошо мындан ары өнүгүп кеткенге шарт түзүлөт да. Ошондуктан бул бирок жыйынтыгы жакшы болуш мүмкүн да. Ошол бир долбоор бирок каражаты өтө түшүмү жанагы окупаемости аябай бийик болуш мүмкүн да. Ошол айырмасы бар да. Салттуу бизнес. Анан эме, Жалын мырза, мына мен айтайынчы сизге. Иштегендери канча болду? Агенттикте 2 жыл. Эмес, мен общий түзүлгөнүнө ушул инвестиция тарткан боюнча түзүлгөнүнө канча жыл болду? Агенттиктен 10 жыл болду. 10 жыл болду. Ушул мисалы кийинки эмен айтып берчи. Канча инвесторлор тарттыңар? Эмне иш кылып атасыңар? Канча проекттер бар даяр? Ошолор боюнча айтып берчи бизге. Бүгүнкү күндө биз агенттиктин ишмердүүлүгүн алып инвесторлорду тартып иштеп аткан жөнүндө айтып бериңизчи. Кайсы жерде иштеп атат? Мисалы, канча акча жумшады ошол инвестор келип? Жалпысынан бизде агенттиктин ишмердүүлүгүндө бир 13 инвестициялык долбоор ишке ашырылып жатат. Жалпы суммасы 5 миллиард доллардын тегерегинде да. Аларды бирден айтып берчи, кайсы жерлер? Алардын эң ириси ошо Чүй областунда, ушул жана Аларча суу сактагычынын жанында чоң ири долбоор ишке ашырылып жатат. Бул ошол логистикалык комплекс. Андан тышкары Кара Балта шаарында чоң текстилдик фабрика түзүлдү. Текстилдик фабрика 50 миллион. Каяктан келип атат? Инвесторлор эми өзгөчө, биздики негизи эң көп инвестиция, мисалы 33% Кытай Эл Республикасынан, андан кийин Түркиядан, Россиядан, Казакстандан жана Европа өлкөлөрүнөн да ошол инвесторлор. Ошол эмне силер өзүңөр тартып, өзүңөр сүйлөшүп эме кылып атасыңар? Ооба. Бул ошол Кара Балтадагы текстилдик завод биз жалпысынан 5 жыл сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп келген. Ошо 5 жылдын жыйынтыгында ушул чоң ири завод ишке кирди да. Андан тышкары бүт эми негизи Кыргызстандагы инвестициялык келишимдин баарын биз өзүбүз коштойбуз. Ошолордун баарына биз ар бир экспертибизди байлап берип, ошол башынан баштап аягына чейин жанагы принцип единого окна деп коет. Ошонун негизинде биз деген башынан баштап аягына чейин инвесторлорду колдоп, коштоп келебиз да бүгүнкү күндө. Азыр иштеп аткан барбы ошо ишканалар? Ооба. Бул жана мен логистикалык комплекске жалпы суммасы ошол 1 миллиард доллар болсо, 50 миллион доллары биздин банктарга келип, ошол 50 миллион доллар бүгүнкү күндө башка мамлекеттик ошол башка инвестициялык эмелерге, шарттарга, инвестициялык багыттарга сарпталып жатат бүгүнкү күндө. Андан тышкары өзүңүз билесиз, ошол Ысык көл облусунда жана көп ири туристикалык багыттагы долбоорлор ишке ашырылып жатат. Аларды дагы биз коштоп ошол кайсы андай маселе болбосун ордунан чечип тобокелдиктерди минимизация кылып жатабыз да бүгүнкү күндө. Мен колдойм.